Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздерге коомубузда болуп жаткан окуялар боюнча өз пикиримди билдирип коюуну чечтим. Биринчиден, азык-түлүк көйгөйү. 15 күндүк карантинден кийин элибиздин арасындагы аярлуу, жетишсиз шартта жашаган үй бүлөлөрдө тамак аш көйгөйү жарала баштады. Күнүмдүк тамак ашына иштеп табышкан, азык-түлүк камдаганга мүмкүнчүлүгү жок, майып же көп балалуу үй бүлөлөрдүн аз камсыз болгон калың катмардын тамак ашы түгөнө баштады. Эми дагы 12 күндө өзгөчө абал жоюлушу мүмкүн. Ушул аралыкта бул адамдарга сөзсүз жардам берилиши керек. Экинчиден, ким жардам бере алат? Мамлекет өз ички резервинен ун чыгарып берүүгө аракет кыла баштады. Бирок бул жетишсиз. Демек биз коомчулук өзүбүздө жардам колубузду сунушубуз керек деп эсептеймин. Урматтуу ишкерлер, колунда бар адамдар, сиздердин жардамыңыздарга муктаж адамдар бүгүнкү күндө болуп көрбөгөндөй көбөйдү. Мен чакыраар элем, бардык мүмкүнчүлүгү бар адамдар жардам бериңиздер. Жок дегенде коңшуңа, айылдашыңа, деги эле муктаж адамдарга соопчулук иштерин күчөтүшүбүз зарыл. Ушундай кыйынчылык күндөрдө берилбеген жардамды качан беребиз? Баарыбыздын башыбызда бир дүйнө, бир жашоо. Үчүнчүдөн, тартип жана бүгүнкү акыбалдан чыгуу жолу. Тартипти так сактайлы. Укук коргоо органдарынын тынымсыз, таза эмгектеринин негизинде оору күч алып кете алган жок. Мына ушул темпте дагы 5-10 күн чыдап берсек, буюрса баары жакшы болот. Азыркы оор учурда бири-бирибизге, өкмөткө сын айтпастан колдоо көрсөтөлү. Чогуу, ынтымакта ушул апааттан чыгып кетели. Ал эми сындар, жетишпестиктер, кемчилдиктер убагында айтылат. Өтө эле дүрбөлөңгө түшпөстөн эртеңки күндү да ойлойлу. Жаз жарыш болуп турган убакта эгинди эгип, жазгы талаа жумуштарын да өз убагында аткарууга аракет жасайлы. Буюрса, бул апаат өткөндөн кийин да жашоо, экономика, келечек үчүн аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан бул суноо биз кыргыз элим үчүн аз гана түйшүк, ыңгайсыздык жана инсандык беделибизди текшерүү деп эсептеймин. Урматтуу эли журтум, элиме тынчтык, бакубат жашоо, ден соолук каалаймын. Биз сиздер менен ар дайым биргебиз, жеңебиз жана майрамдайбыз, Кудайым буйрса. Саламатта болуңуздар, урматтуу менин мекендештерим.